Периште сындоо жоолукчан кыздар. Намысын өздүк коорушкан кыздар, асылып анан жоолуктарына суранам көңүл оорутпаңыздар. Жүрүшү көрүктүү көрүнгөн кыздар, жүзүнөн нуру төгүлгөн кыздар, ыргагы менен замандын кийбей, ыйманы менен бөлүнгөн кыздар. Көрсөтпөй дени жамынган кыздар, бейишти беттей камынган кыздар, баш тартып салып модадан, көрктөн, жеңилдик ойдон арылган кыздар. Ааламдын көркү башкача кыздар. Абири бекем таптаза кыздар, ауратын жапса, ачынып албай, араптыкы деп айтпасаңыздар. Жоолукчан кыздар, жоолукчан кыздар. Неге хижап кийгизген туура эмес? Хижап кийгизген туптуура кыргыз элиме. Анткени имандуу, тартиптүү болот хижап кийген кыздар. Кийгизиш керек, мектепте деле кийгизиш керек, университетте деле кийиш керек. Кийиш керек. Бул деген кичинекейинен тартып үйдөн кийип, хижап кийген менин оюмча абдан туура деп ойлойм. Жоолук тыйыл салууга жол берилбейт. Конференциясы 1 февралда белгиленүүчү Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн алкагында бүгүн 4 февраль Бишкекте өтүүдө. 4 февралда Бишкекте мектептерде жоолук салууну көйгөйүн талкуулаган конференция болуп өттү. Умма журналынын башкы редактору Элиян Мариям Сатарованын айтымында бүгүн конференцияга мектеп директорлорунун эксперттери чакырылып, айрым директорлордун мамлекеттик мектептерде жоолукчан жүрүүсүнө тыйыл салуу маселеси талкууланды. Мектепке барууга тыйыл салуу бул конституцияны жана башка мыйзамдарды бузуу болуп саналат. Муну мыйзамдарды түшүнбөгөн адамдар жасашат. Ушул себептен көйгөй бойдон калууда деди ал. Ал ошондой эле мусулман кыздары светтик билим алгысы келерен, бирок алар медреселерде кысылып жаткандыгын айтты. Биз бүгүн конференцияда ушул маселелерди талкуулайбыз дейт ал. Конференциянын ишине коммерциялык эмес уюмдардын жетекчилери, мамлекеттик комиссиянын, Орус православдык чиркөөсүнүн укук коргоочулары, мугалимдер жана башкалар катышкан. Кечегинде мына Жалал Абадта мугалимдер жоолукка каршы чыгып, мугалимдердин ушул жоолук маселесинде көрүшөт аткан каршылыгына мен да бир пикир калтырайын. Буга чейин устаттар калтырды. Буга чейин устаттар айтты. Ошон үчүн мен эч кандай бул маселеде ооз ачкан жокмун. Бирок ошентсе да чоң проблемалар кичинекей чөйрөдө чечилет. Мен өзүм ошол жерге барып, ошол мугалимдер менен диалог өткөрүп, урматтуу агайжекелер, могу кылганыбыз туура эмес деп ошол жерге барып айтсам жакшы болмок. Могу жерде эфирге чыгып, интернетке чыгып, ар кимдин аркасынан сүйлөш ар кимдин колунан келет. Бирок ошентсе да үнүм жетсин ошол агайжекелерге. Башына жоолук гана салынып, ылдыйында мектеп формасы менен гана келип окуп аткан кыздарга каршылык көрсөтпөгүлө. Ошол жоолугун чечтиргенден көрө башка окуучу кыздарыңдын көкүрөгүн, көчүгүн жаптырып алсаң ошол жакшыраак эле. Мону унутпаңыздар. Тагыраагы жоолук бул Аллах Тааланын Кур'ан-ы Керимде келтирген буйругу. Жоолукка каршы чыгыш Аллахка каршы чыгыш деген сөз. Намазга каршы чыгыш Аллахка каршы чыгыш деген сөз. Жоолугуңду да урдум деген сөз, Аллахтын буйругун урдум деген сөз. Динден чыгып кетүү коркунучу бар. Аллахтын буйругун урдум деп атат. Мындай сөздөрдөн эйтат болгула, урматтуу жамаат. Ажыга барып келген киши бир ката кемчилик кылып койгон болсо, ажыга барган кишилериң шундай болсо, кой мен ажылыгыңды да урдум деп айтып барышат да. Бул деген сөз Аллахтын ажылык буйругун урдум деген сөз да булчу. Ошондон эйтет болуңуз, динден чыгып кетүү коркунучу бар. Жоолугу оронгондор шундай болсо, кой жоолугуңду да урдум деп айтуу менен жоолукту Аллах Тааланын буйругун урдум деп коркунуч жаратып коесуз. Динден чыгып кетүү коркунучу бар. Ошондон урматтуу мугалимдер, ошол жоолук оронуп келген кыздын жоолугун чечүү менен алектенгендин ордуна тиги жакта 7 миллион, балким миллиардтаган проблемаң бар мектепте. Ошо менен алектенбейлиби, кандай дейсиздер? Жоолук оронгон кызда проблема жок ал. Айтып коеюн, динге каршы бир гана динин түшүнбөгөн адамдар чыгат. Ошол жоолукка каршы чыгып аткан адамдар али Аллах Тааланын Кур'ан-ы Керимдеги Худжрат сүрөсүндөгү бул аяттарды, Нур сүрөсүндө келген аяттарды окуй элек экен. Куранды билбейт экен. Балким Куранды окуп ачып окуй элек экен. Окуп аткан намазын таква менен окуй элек экен андай болсо. Ошондон жалпы мугалимдер мектепке келип аткан окуучулардын жоолугу менен асылбай, башка жасай турган толтура иштер бар, ошо менен алек болгула. Башка жарым жалаңач кыздарыңдын көкүрөгүн, көчүгүн жаап ал. Аны мындай кой, окуучуларды мындай кой, сойкого окшоп кийинип келип аткан эжекелериңди оңдоп ал. Ачык айтайын, мектептеги. Сени көрүп окуучу сабагыңды окуйбу, же сенин жарым жалаңач денеңди карап рахат алып отурабы окуучу? Чындабай
айтайын, урматтуу мугалимдер, өзүбүздү да карап коелу. Сен класста 25 окуучунун 5-өсүнө баа коюп аткан мугалим, унутпа, калган 20 окуучу сага баа коюп атат. Мугалим муну унутпагыла. Ошондон мугалимдер өзүбүздү бирөө оңдоп коелу. Авратыбызды, көкүрөгүбүздү, жамбаштарыбызды балдарга байкалбай турган кылып кийинип баргыла мектепке. Урматтуу мугалимдер, муну да талап кылам сиздерден. Жоолук менен асылбай өзүңдүн кебете кепшириң менен карап алгыла, урматтуу мугалимдер. Сен сойкудай болуп кийинип жүрөсүң. Сен өзүң мындай бир той топур жаңы жылдарда арак ичип алып, айылда өтүп аткан той топурда агайсың, эжекесиң, бирок окуучуларың ошо тойлордо жүрөт, сен мас болуп сүйрөлүп жүрөсүң, агайсың, эжекесиң. Өзүбүздү бир карап койбойлу мугалимдер, эмне дейсиздер? Келип ушу жоолук калдыбы проблемаңар? Ошондон жалпы мугалимдер, жоолукка каршы чыгыш Кудай Тааланын буйругуна каршы чыгыш менен барабар. Бул деген сөз динден чыгып кетүү коркунучун жаратат. Ошондон ошол мугалимдерге айтарым, келиңиз, жоолуктан башка жашай турган толтура ишибиз бар. Билим берүүнүн сабатын өркүндөтөлү. Илим билимдин, талим тарбия, адеп ахлактын сабатын өркүндөтөлү. Мына ушул жасай турган ишибиз болсунчу. Ак Кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.